ичи жарык адамдын жүзү да жарык. Йоган Шиллер. Жума күндүн окуялары жаңылыктар берүүсүндө баяндалат. Окуяларды мен Жазгүл Кенжиева жана кесиптештерим тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Баткенде эки тараптын өкүлдөрү чек ара көйгөйүн талкуулашты. Унааны алып кетип жатканда эгерде унаанын ээси келип калса, анда жөн гана 500 сомдун өлчөмүндөгү айып пул төлөтүп коюшат экен. Эгерде 15 күндүн ичинде төлөбөсө, анда айып пул 2ге көбөйүп 1000 сом болот. Нарында жаштар суудан, шамалдан электр энергиясын алууну пландашууда. Олимп оюндарына Азия өлкөлөрүнүн тандоо туру Кыргызстанда өтөт. УКМКнын өкүлдөрү Кыргызстанда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы менен салык мамлекеттик кызматынын өкүлдөрүн кармашты. Ведомствонун маалыматына караганда 20 февраль күнү Евразия экономикалык бирикмесине мүчө өлкөлөрдөн республикага мыйзамсыз товар киргизип турган туруктуу коррупциялык схеманын бетин ачкан. УКМКдан билдиришкендей, Финполдун аймактык бөлүмүнүн жетекчилеринин бири жана салык кызматынын жооптуу кызматкери колго түшкөн. Алар 2019-жылдан бери товарларды Кыргызстанга тоскоолдуксуз киргизип берген үчүн акча алып турушкан деп шектелүүдө. Эки кызматкер тең УКМКнын тергөө абагына киргизилип, кылмыш жаза кодексинин 319-беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Баткен шаарында бүгүн Кыргыз-Тажик өкмөт аралык чек ара сүйлөшүүсү өттү. Ага Кыргызстандын жана Тажикстандын премьер-министрлеринин орун басарлары Акрам Мадумаров жана Азим Иброхим катышышты. Тажик вице-премьери өз сөзүндө эл арасында ишенимди калыптандыруу керек экенин, эки тараптуу жумуш тобунун ишине да эл ишеними зарылдыгын айтты. Ошону менен катар ал жолугушуунун жыйынтыгы менен макулдашууга келип документ кабыл алуу керектигин белгиледи. Кыргыз тараптан сүйлөшүүгө Тажикстандагы элчи Жаныш Рустенбеков, Баткен облусунун башчысы Алишер Абдрахманов жана өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев барды. Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин чечиш үчүн эки жерде алмашуу боюнча бир пикирге келгени январь айында кабарланган болчу. Мындан тышкары чек арадагы 114 чакырым жер эки өлкөнүн бардык карталары боюнча туура келгени жана аларды бекитсе болору айтылууда. Бишкекте унаа токтотуучу жайлар аз, ал эми көчөнүн жээгинде турган автолор эвакуацияланат. Айып төлөөчү жайдан 2370 сом бермейинче чыгарбайт. Бирок шаар тургундары айрым жерлерде коррупциялашкан жагдайлар бар экендигин билдирип, нааразычылыктарын айтып келишет. Бүгүн биздин кабарчылар шаар ичин кыдырып, абал менен таанышып келди. Ал эми Аян Байтемирова темага кененирээк токтолот. Мына турат королдун алдында. Знак жок. Айткан саар инвалид болсо албайбыз. Ошондой штраф кылган. Ошондо болсо дагы штраф кылып келип көрсөтсөм да. Азыр эмнеге жүктөп кетти? Тем более ятакта знак турса. Ошондо айткан, любой жерге токтотуп алып кете бер деген. Азыр болсо эми дагы кайра жүктөп кетип атасың. Унаалар жүктөөлөрдүн алдында мына ушундай пломбалар чапталат. Анан дагы эшиктери ачыкпы, жабыкпы бардыгы текшерилген соң гана алып кетилет. Элдер да көбүнчө элдер да кээ бирде нервти козгойт да действительно когда жүктөп атканда да анан сал уже машина мисалы үчүн, например, өзүнүн машинаңды салып кетсе да сен деле ызчуу саласың да, менин машинамды эмнеге алып кетип атасың депчи. Ошондой эле ситуацияда оор болот да, нерв кетет да. Унааны алып кетип жатканда эгерде унаанын ээси келип калса, анда жөн гана 500 сомдун өлчөмүндөгү айып пул төлөтүп коюшат экен. Эгерде 15 күндүн ичинде төлөбөсө, анда айып пул 2ге көбөйүп 1000 сом болот. Жол белгилерин карабай койгон айдоочулар абдан көп. Суранып кетерибиз, ошо жол белгилерин жакшылап карап койсо жарандарга жакшы болмок да. Любой айдоочу жүргөн жеринен баягы жол белгилерин караса, мындай көп жол бузуулар болбойт болуш керек деп ойлойм да. Унааны алып кетер алдында эң алгач ушинтип алгачкы абалын сөзсүз түрдө тартып алышат телефонго далил катары. Себеп дегенде айдоочулар ар кандай бул жери чийик эмес болчу же чийик болчу деген сыяктуу доолорун койбош үчүн. Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин 31 беренесине ылайык, эгер айдоочулар баягы айыптуу төлөө мөөнөтүн өткөрүбөй турган болсо, мындай баягы айдоочулардын унаасы айдоодон чектетилип, унаасы атайын коюлуучу жайларга коюлат. Өткөн жылы жалпы Бишкек шаары боюнча айып төлөөчү жайга 2250 унаа киргизилген.
Эвакуацияланган автоону унаа токтотуучу жайдан алып кетиш үчүн 2370 сом төлөө керек. Анын 1000 сому айып акчасы болсо, 20 сом банктын кызматына алынат. Ал эми 1250 сому эвакуация иштерин жүргүзгөн компаниянын эсебине кетет. Аяна Байтемирова, Нурмухамед Абдымажинов, Ош Прим жаңылыктары. Жыл башынан баштап Бишкек шаардык мэрия Борбор калаанын көркүн бузган жана мыйзамсыз салынган курулуштарды бузуу боюнча иш-чараларды өткөрүп жатат. Муниципалитетке караштуу жер ресурстары башкармалыгынын директору Талантбек Иманакун уулунун айтымында, учурда 2000дей курулуш мыйзамсыз курулган үчүн бузулуу алдында турат. Алардын баары жыл аягына чейин түрттүрүлөт деп билдирди Бишкек шаарынын мэриясынан. Жыл сайын Бишкек шаарында мыйзамсыз жайгашкан капиталдык жана жеңил типтеги курулуштар көбөйүп, көркүн бузуп келет. Жада калса кээ бирөөлөр жөө жүргүнчүлөргө арналган жолдорго да имарат куруп алганга барышат. Акыркы жылдары буга өзгөчө көңүл бурулуп, чаралар жасалганы менен алардын саны азайбагандай. Мисалга алсак, 2019 жылы 2600 күркөлөр алынган. Быйыл жыл башынан баштап өтүп жаткан текшерүүлөрдүн негизинде 2000 курулуш мыйзамсыз деп табылып, бүгүнкү күндө алардын 220сы бузулган. 7 апрель көчөсү менен Чүй көчөсүнүн кесилиши боюнча велодорожка салынган жатат. Ошо жерде бардыгы 33 объект мыйзамсыз туш келип жаткан болчу. Азыркы маалда тиешелүү чаралардын баары колдонулду. Бул боюнча дагы азыр Бишкектеги мына өзүңүздөр болгон рекламалык конструкциялар, көп габариттеги, чоң габариттеги рекламалык конструкциялар боюнча дагы азыркы маалда шаар боюнча рейд жүрүп жатат. 2 күндүн ичинде эле 12 рекламалык чоң шиттерди алдык. Мындан тышкары шаардын ири көчөлөрүндө жайгашкан Борбор калаанын көркүн бузган павильондорду да бир типтүү киосторго айландыруу демилгеси көтөрүлүүдө. Учурда жаңы соода сатык объекттеринин бир нече эскиздери даяр. Муну ишкерлер да колдошкон, бул демилге жыл аягына чейин ишке ашары айтылат. Ушул жеңилдетилген типти алып барган бөлүмдүн кураторлору уже жерлер менен чыгышып, арендаторлор менен ушундай жумуштарды жүргүзгөнгө иш алып барып атышат. Мисалга айта кетсек, ушу Московский менен Советскийдин кесилишиндеги арендаторлорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, что бул павильондордун сырткы келбетин оңдош керек деп жана эскиз иштелип чыккан эскиздин негизинде жумуштар жүрдү. Анан ойлоп атам, бул жумушту жалпы шаар боюнча жүргүзүш керек. Анан арендаторлор дагы ушу Бишкек шаарынын тургундары да бизди ушу түшүнүү менен кабыл алып, ушул багытта жумушту алып барабызго деп ойлойм. Мындай демилгени шаар тургундары көптөн бери күткөндөрүн жана Бишкектин көркүн ачууга дагы көп иш жасаш керектигин айтышат. Жакшы болот да, конечно. Таза болсо аябай жакшы да. Камоктор бир элге мешайт кылат, арган баскан кишилерге алып койсо жакшы болмок. Алыш керек, конечно. Шаарды порядокко келтириш керек. Жакшы болот анан. Өзүбүз үчүн. Аябай жакшы болот. Бүт ушул дүкөн, кичинекей дүкөндөрдү алып салса, чоң маркеттерди салып койсо аябай жакшы болот. Бардыгы жаңы болуп, жаңыланып турса жакшы. Шаар көркүнө чыгып турса жакшы. Союз учурдагыдай болуп турат. Киоскаларды алса жакшы болмок. Жолдордун кеңейишине байланыштуу да көп объекттер алынары айтылат. Муну менен кошо жөө жүргүнчүлөргө жана велосипед менен жүрүүгө арналган жолдор да көбөйөт. Учурда Чыгыш 5 кичи районунда жана Байтик Батыр көчөсүнүн Аларча резиденциясы менен бир айланган 2 велосипед менен жүргөнгө арналган жолдор жайга чейин курулуп бүтөт. Мындан сырткары Профсоюзный көчөсү боюнча да долбоор түзүлүүдө. Гүлжан Абдразак кызы, Бектур Калыков, Ош Перим жаңылыктары. Ысык Көл облусунда өткөн жылы 32 кичи ишкана ачылып, 220 адам жумуш орундары менен камсыз болушту. Ачылган ишканалардын 6 Каракол шаарында. Салыштырмалуу акыркы жылдары саны арта баштаганы мындай ишканалардын башында жаштар басымдуулук кылат. Каракол шаарында жандана баштаган жаш ишкерлердин аракетине кабарчыбыз токтолот. Асел Медерова Каракол шаарындагы жаш ишкерлердин катарында. Айтымында анын бул тармакка аралашуусуна жергиликтүү ишканалардын аздыгы себеп болгон. Мындан улам өз жерибизде өндүрүүчү ишканалар ачылса деген ой аны көпкө түйшүлткөн. Акыры көксөгөн тилегин ишке ашырууну чечип, ишкердикти кагаз кол арчыларды даярдоочу чакан мекеме ачуу менен баштаган.
Биздин эң негизги максат бул Каракол шаарында ишкана ачуу болчу да. Пайда аз пайда алып келсе дагы кичине болсо да жумуш орду менен камсыз кылуу элдерди. Ошондой эле бул ишканадан 1% табылган 1% бул балдар үйүнө кетет. Эң негизгиси баягы элге жардам берүү, элди аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо максатында да ачылган. 1 жылдан бери иштеп жаткан бул жайда даярдалган кагаз коларчылар Караколдун дүкөндөрүндө сатыкта. Жергиликтүү өндүрүштүн өтүмү жакшы. Буга башкаларга салыштырмалуу баасы жана сапаты себеп. Башында көп кыйынчылыкка дуушар болгон ишкерди ар тараптуу колдогон жолдошу экөөлөп кылган эмгектин акыбети кайтып, азыр кичи бизнес өзүн актоого жетишип жатат. Учурда анда 10го жакын адам жумуш орду менен камсыз. Биздин өзүбүздүн эле Каракол шаарынын дүкөндөрү эмне үчүн биз башка жактан келген салфетканы сатышыбыз керек, когда өзүбүздүкү чыгып атканда деп. Ошо биздин өзүбүздүн сатуучулар тараптан колдоо болуп атат. Биринчиден, экинчиден негизи колдоо эми баягы акча маселеси болуп калат экен. Баары бир делечи биз бул ишкананы дагы өнүктүрөлү дегенбиз, дагы чоңойтолу депчи. Бирок ошого кичине бир аз акча маселесинен кичине аксап калып атабыз да. Тобокелдик менен ишкердикте жаралчу тоскоолдуктардан ийгиликтүү өтүп, ишин бир нукка салган дагы бир ишкер Асанбек Калыбек уулу. Ал Каракол шаарына кагазды кайра иштетүү ишканасын ачкан. Тармактагы тажрыйбанын аздыгынан бул жайды ишке салуу оңойго турган эмес. Артка чегинбөө принциби менен жумушун улаган ишкердин иши илгерилеп, мекемени кеңейтүүнү мерчемдеп жатат. Азыр бул жай шаар тургундары мекеме ишканалар жарактан чыгарган кагаздарды кайра иштетип сатыкка чыгарууда. Бул сырьё мусордо эле кетип калчу. Азыр көпчүлүк ишканалар өзлөрүнөн арткан документацияларды жарабаган. Бизге келип, өткөрүп, ошол жерде катышып, уничтожение кылып атат. Башында билбегенден именно сырьё даярдоочу станогубуз кичирээк болуп калган. Эми дагы бир станок алып келдик, ошону 2 эсе кылып чоңойто турган. Анан Кудай буйрса, продукция көбүрөөк чыгат деген ойдобуз. Жаңыдан ишкердикке кадам таштаган жаш ишкерлердин алдыга койгон арбын максаттары бар. Азыр облуста ишкердикти колдоо борборлору түзүлгөн. Мындан улам ири ишканаларды ачуу мүмкүнчүлүгү жыл санап кеңейип жатканын белгилешет. Кошумчалай кетсек, өткөн жылы Каракол шаарында 6 чакан ишкана ачылган. Ал эми облус боюнча 32 ишкана иш баштап, 220 жумуш орундары түзүлгөн. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, Ош Перим, Ысык Көл облусу. Ош шаарынын тургуну Ризван Маматураимова соттордун адилеттүүлүгүн суранып, президентке кайрылуу жасады. 5 жылдан бери соттошуп жүргөн жаран акыркы күндөрү үй жайсыз калуу алдында турат. Жолдошу Маматураимов Махамадали 10 жылдан ашуун өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштеп, кызматкерлерге бөлүнгөн үйдөн алган. Бирок Ош шаардык прокуратурасы 2014-жылы үй мыйзамсыз берилген деп кылмыш ишин козгогон. Үй ээлеринин айтымында ошол мезгилдеги үй алуу тууралуу атайын буйрук да бар экендигин айтышты. 10 жыл ÖKM кызматкерлерине курулган үйлөрдүн кайтарган үчүн үй алган жаран учурда инсульт оорусуна чалдыкты. Махамадали Маматураимов 12 жыл өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түштүк бөлүгүндөгү коммуналдык кызматтар тармагында иштеп келген. Мыкты кызматкер катары көзгө көрүнгөн жаранга 2007 жылы мамлекет тарабынан батир берилген. 80 батирлүү турак жайдын ичинен коммуналдык чарба бөлүмүнөн жалгыз өзү батир алган жарандын Баткен окуясына катышып келген экинчи топтогу майып уулу да болгон. Bir kızım var, 6 balam var. İçinde biri Batık'ın sabıtya katışkan, oğan adilne komata boluş gerekliğini oylaştırışıp, anan oşularga bir üy bergen eken, olar özlerince hadataysı жазып, oşul kişiге zaril eken, oşul kişiге bereyle, dep, bular oşul hadataysı жазып alıp gelip, anan biz zarillerini жазганбыз. Көтпөй 2014 жылы Ош шаардык прокуратурасы тарабынан үй мыйзамсыз берилген деген жүйө менен кылмыш иши козголгон. Аны уккан үй ээси инсульт оорусуна чалдыгып, азыркы күнгө чейин оор абалда жатат. Күйөөсүн кароо менен алек болгон Ризван Маматураимова 5 жылдан бери соттошуп келет. Акыркы соттук иш жогорку сотко чейин жетип, бирок келтирилген далилдерге карабай чечим шаардык прокуратурасынын пайдасына калтырылган. Учурда бир батирде 2 келини менен оорукчан жолдошун карап отурган айым сот адилеттүүлүгүнөн үмүт үзүп президентке кайрылуу жасады. Будто островда жашагандай жашап атам. Hiç бара турган адам жок. Ким башымды сылап, мынандай деп айта турган адам жок. Ушу Сооронбай Шариповичка 2 жолу кат жаздым. Бир өзгө жетти, жетпеди билбейм. Ушу адамдар ответ берди.
2014 жылы козголгон кылмыш ишинде өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин үйлүү болгон бир нече кызматкерлерине карата кылмыш иши козголгон. Бирок башка жарандарга карата бул иш убактылуу жабылган. Жалгыз Махамадали Маматраимовго келгенде анын эмгек тажрыйбасы толук жетпей калган деген жүйө менен иш козголгон. Мыйзамда көрсөтүлгөн кайтарымсыз мүлк алуу беренесинин негизинде далилдер келтирилгенине карабастан Жогорку сот жарандын пайдасына жеткен эмес деп билдирди укук коргоочу. Бул киши 20 жыл иштеген эмес, заслугу лет алыш керек эле. Башкача айтканда, эки мыйзамга көз жумуп, ошол эле 4-чүнүн беренени мен жогоруда айткан мыйзамдын жагдайлары бар. Кайсы жарандар кайтарымсыз түрдө турак жай алууга укугу бар. Бир эле сүйлөм менен олчогон эки соттун чечимин бузуп туруп, анан ошол жагдайды алып барып берсек, анда көзгө илбей атат. Эми ошондо толуктап дагы алып барып көрөбүз кандай болот. Эми ишеничибиз деле жок Жогорку сотко. Ош шаардык прокуратурасына аталган жагдайды териштирүү максатында жооп алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Колунда мамлекеттен үй берилсин деген ошол кездеги буйругу жана тийиштүү кагаздарын сактап жүргөн Ризван Маматраимова кайрадан даттануу менен сотко кайрылды. Жалгыз ниети жолдошунун татыктуу аткарган кызматы үчүн алган батирди алдырбай, мээнети талаада калбасын деген үмүттө. Махпурат Алибаева, Надыр Боронбаев, Ош Прим жаңылыктары. Нарында жаш жеткинчектер күндүн, суудан жана шамалдан электр энергиясын өндүрүүнү колго алышты. Мектеп илим жана техникадан алгачкы башаты деген аталыштагы академик Үсөн Асанов атындагы Нарын облустук лицейинде көргөзмө өттү. Андан мектеп окуучулары тарабынан ойлонуп табылган илимий табылгалар көпчүлүктүн кызыгуусун жаратты. Биздин автоунаа өзү азыр электр энергиясы менен жүрүп жатат. Негизи бул газ менен жүрөт, суутулган газ менен. Büyükçü mağara karaganda suutulgan gaz пайдалуу азам болгондуктан биздер капчыкайда пайда келет, ал эми экологияга дагы эч кандай зыяны жок. 7-класстын окуучусу Малика Рахматова ойлоп тапкан бул автоунаа суу менен башкарылып, газ менен жүрөт. Электр энергиясын үнөмдөөнү максат кылган бул табылга бүгүн көпчүлүктүн алдына көрсөтүлдү. Ал эми экологияга дагы эч кандай зыяны жок. Келечек машинасы Үсөн Асанов атындагы Нарын облустук мектеп лицейинде мектеп илим жана техниканын алгачкы башаты деген аталышта иш-чара өткөрүлдү. Анда аталган мектепте билим алган окуучулардын изденүүчүлүк аракети менен жаратылган жаңы табылгалары коюлду. Тоолуу аймактарда электр энергиясы жетпейт. Электр энергиясына жетпеген байланыштуу биз күндүн жана суунун жана шамалдын энергиясын пайдаланып, биз аларды электр энергиясына айландырып алабыз. Эми күндүн энергиясын колдонуу үчүн атайын ошо өзүнүн күн коллекторлору деген бар. Бул күн коллектор бул атайын жабдуу болуп саналат. Күндүн энергиясы аркылуу коллектор бир суткада 50 литр сууну ысытыш үчүн анын аянты 1 же 1,5 метр квадрат болушка тийиш. Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына карата өлкөнүн билим берүү жана илим министрлиги тарабынан Алтын Түйүн академиясы менен биргеликте республика боюнча илим жана техниканын жумалыгы жарыяланган. Мындан улам облус аймагындагы мектептерге атайын иш-чаралар уюштурулган алгачкылардан болуп, Үсөн Асанов атындагы орто мектебинде өткөрүлдү. Жумалыктын алкагында балдар дүйнөгө белгилүү окумуштуулар, ойлоп табуучулар, азыркы мезгилдеги илимдин жетишкендиктери боюнча мугалимдер менен биргеликте терең дагы таанып билүү менен биргеликте өзлөрүнүн ойлоп табууларын, өзлөрүнүн ошол шырт жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтүп, ошондой эле ушул Нарын жергесинде жайланышкан өндүрүштөр менен жеринде барып таанышты. Муну менен биргеликте балдарга биз кесипке, инженердик кесипке өзгөчө багыт берүүгө, ошондой эле жумушчу кесиптерине багыт берүүгө дагы көптөгөн иш-аракеттерди жүргүздүк. Бул мектепте жаш техниктер ийрими уюшулуп, анда так илимдерге кызыккан окуучулар билим алып, илимий изилдөөчүлүк жана өнөр жай чөйрөлөрүнө, инженердик техникалык адистерге жана өндүрүшкө болгон балдардын кызыгуусун арттырышууда. Диаметрада өтүлүүчү көп гранттар болуп эсептелет. Буларды мейкиндикте алган телолор муну турмушубузда байланыштырыш үчүн светильник катары колдонулуп жасалды окуучулардын. Бул жерде да айланыр телолору окуучулардын жардамы менен прозрачный материалдан мейкиндиктеги телолорду көрсөтүүгө аракет кылышкан. Бул суу тегирмени, суунун жардамы менен тегирменди айландырууга мүмкүнчүлүк болуп окуучулар түзүшкөн.
Жаш жеткинчектердин илимий багытта билим алуусуна өбөлгө түзүү үчүн аталган лицей Нарын мамлекеттик университети менен дагы терең кызматташып, техникалык факультеттин окутуучулар жана студенттер курамы менен иш алып барып келишет. Окуучулардын жаңы табылгаларынын көрсөтүлүшү келечекте илим менен техникада жаңыланууларды пайда кылат дешет адистер. Бул мектептин демилгеси абдан жакшы нерсе, ал окуучунун кызыгуусун убагында таап атышат. Анын келечегин түптөп атат десек болот да. Ошондуктан бул жерде мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул компьютерлик технология өзгөчө мынакей робототехнология деп коет. Балдар өзлөрү мынакей колу менен ошол эле жол тандабасты, ошол эле кандай десем, мына башкаруу аппараттарын өздөрү иштеп чыгып атат. Бул кылайган кичинекей ийгилик бул кийинки чоң жетишкендиктердин башаты болот да. Ошондуктан окуучулардын жасаган эмгектери бул жааттагы укмуштуулардын сынынан өтүп, мактоосуна арзыды. Эми бул буюмдарга оңдоп түзөөлөр киргизилип, республикалык маанидеги окуучулардын интеллектуалдык кароосуна гана катышууга даярдык көрүлмөкчү. Билим берүү министрлиги тарабынан атайын бизге ошо положениясы келген да. Ошол положенияда тик өйдө чыга турган, анан тик ылдый түшө турган автомобилди жасап чыгарыш керек. Мында негизинен энергияны үнөмдөө, биринчиден энергияны үнөмдөө, экинчиден ошол кошумча тетиктерди колдонуу менен ошол экологияга тескери таасир тийгизбеген таза экологияга таза энергияны колдонуу менен тик өйдө чыгууга жардам бере турган машинаны макетин ойлоп табылчу да. Өздөрүнүн аракети, ойлоп табуучулугу менен илимге жаңыланууну киргизүүнү каалаган жаш жеткинчектердин аракети келечекте өлкөгө пайда алып келген иштерден болот дегенге ишеним чоң. Чыпара Садыкказиева, Болот Шайлебеков, Нарын шаары. Ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Алдыда спорт жаңылыктарында көрүңүздөр. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.